ушул жаңы мастер-класс баштадык. Мен уже моюнун баштап уже токуп койдум, 4кө бөлдүм, погон менен алды артына бөлүп койдум. 120 бул 120 петля. Мен анын санын мындай кылып бөлдүм. Бул жака 25 петля, погон жагына 25 петлядан кетти. 120дан 50 петляны минус кылабыз. Ошондо 70 петля болот экен. 70 петляны биз 2ге бөлөбүз. 2ге бөлгөндө 35 петля болот. Эми бул жагына 35 петля болуш керек. Андан кийин 35 петляны биз кандай кылып бөлөбүз? Алды росток токуганда бул жерде мен погондун спица менен токуганда укороченные ряды деп коет, укороченные ряды токулат. Бул крючок колдо эле ошол эле техниканы, ошол эле методду биз колдонсок болобуз да. Биягына келип берден кайра кайрылып, моюнун мындай сиздерге кайта көрсөтүп берсем. Ошондо барбир көрүнбөйт экен. Ошондо мындай да, эми бул жактан мен сиздерге көрсөтүп берейин. Моюну мындай болот. Алдындагы санын условно мен мындай кылып көргөзөйүн. Алдындагы петлялардын саны көбүрөөк болот, арт жагындагы аз болот. Эмне үчүн? Анткени биз могу жерден 2 разворот кылабыз. Бул жерге келгенде бул жака кайрылып кайра токуйбуз. Анан бул жерге келгенде кайра мындайынан токуйбуз дагы, укороченный рядды бияка келебиз. Кайра бул жака мындайынан кайрылабыз да, бул жака келебиз. Бул жака келебиз дагы, кайра мындайынан кайрылып, мындай круговой движение менен кетебиз. Ошон үчүн Урматтуу айымдар, биз 4кө бөлдүк. Мен погонун токуп койдум. Ростогун да токудум. Росток жөнүндө өзүмчө дагы түшүндүрүп беремин. Өткөндө мен токуганда көргөзүп бергем сиздерге. Мынакей азыр ростогун токудум. Погон ростогун токуп атканда, но погондон эле токуйсуздар. Погондон бөлүп, арт жагын чоңойтуп алдык, алды жагын, алдындагы арт жагындагы петлялардын санын баарын көбөйтүп алдык, баардыгын. Азыр мына погонду токуп атабыз. Погондун регланын болсо мен алда узор менен бөлүп койдум. Узор менен мынтип бөлдүм. Эми погонунда болсо биз алды жагындагы, арт жагындагы полотнищага эми петлянын санын көбөйтүш керекпиз. Ошон үчүн биз токуганда ар бир катарында ушу 2 петлядан кошуп кетебиз, 2 столбиктен кошуп кетебиз. Эми болсо мынагу акатка келгенде, өзүнчө акатка келгенде, аерден болсо биз уже баягы токуганда ич жагынан токуйбуз. Ич жагынан токуп туруп, андан кийин акатын бүткөндөн кийин уже подрез деп коет, ошо подрез деп аталбайт эле, но бирок подрез деп коем мен. Ошол жерге келгенде биз эки жагынан кошобуз петляларды. Болгону бир катарда кошобуз, бир катарда кошпойбуз. Көрүңүздөрбү, мына көрүнүп туру. Ушул подрезге келгенде баягы бир катар токуп, бир катарын токубай кетебиз. Оңой эле деп карап турганда абдан тоз. Көйнөктөрдү, башкаларды тиксеп, мынтип бычабыз, мен эми болжолдоп атам, шыялар билет. Ушинтип анан жең бияка кетет. Турабыз. Кебейип кетет, анан 0,8 сантиметр болгондо биз токтотобуз. Бул жактан кошпойбуз. Эми бул жака келебиз дагы. Бул момент мындай. Ушул момент. Бул подрез деп коет. Ногу жерине келдик, эжекелер. Ногу жерине келдик. Бул жагын биз бул жактан кошуп бердик.
кош лезвек эки петлени коштуруп биз могу жердеги погондо бул иш жагынан кошуп отуруп биз жанагы мондай акап кылып алдык. Эми болсо бул жерге келгенде биз эки жагынан кошобуз. Эки жагынан кошуп кетебиз. Урматтуу айымдар, мынакей бир жеңин бүтүрүп койдук. Эми болсо эме жанагы погонун, акатын, подрезин кылгандан кийин сүрөтү ушундай болуп калат. Погонун да 8 сантиметр, акатын да 8 сантиметр, подрез да 8 сантиметр кылып туруп, анан болжолдуп мындай көз карашыңыздар менен карасаңыздар, баягы жеңин эмете аласыздар. Бул болсо жип, джинс деген жип менен токуп эметебиз. Мынакей мен экинчи жеңин бүтүрүп койдум. Эми болсо биз алдын анан арттын токуйбуз. Бир аз дагы токсаңыздар, уже кроп болуп калат. Мисалы, ушу мурунку эле модельде мен ушинтип токугам. Жакыныраак койдум. Мынакей көргөзөйүн. Полувер ушундай кроп дегени бул жана белге чейин, белден өйдөрөөк кыска полувер болот. Эми муну мисалы узунураак кылсаңыздар, узун эле полувер болот. Тоника болуп калат. Адан узун койсоңор көйнөк болуп калат. Урматтуу айымдар, мынакей мен токуп бүттүм. Этегин дагы куздудум. Ушул ажур менен эле боковой жагындагы кандай ажур болсо, ошондой ажур менен мен кооздоп койдум. Эми жеңин да бүтүрдүк, көйнөктөн да бүтүрдүк. Узундугун өзүңүздөр карайсыздар. Абдан узун кылсаңыздар болот, бир аз кыскараак кылсаңыздар болот. Өзүңөрдүн көңүлүңөргө карайсыздар, кандай узундугун кандай кыласыздар. Эми болсо бул көйнөккө 800 грамм 800 грамм жип кетти. Джинс деген жиптен узундугу узун эле болду, жеңдерин да узун кылдым, анан реглан погон кылып токудум. Эми болсо урматтуу айымдар, караңыздар, мен жакасын да токудум. Жакасын азыр эми бул калыңыраак крючок менен токулгандан кийин калыңыраак болот. Ошон үчүн мен мунун жакасын дагы бир аз калың кылдым. Пальтонун астына, куртканын астына кийесиздирби, кандай кийесиздир, плащтын астына кийесиздирби, ушул жака өзүнчө бир мындай шарфтай болуп моюнду жымып кармайт. Урматтуу айымдар, менен бирге болуңуздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Эжекелер, мен сиздерге азыр ушул баягы колдун алдындагы көйнөктүн боковой жагындагы ажурду көргөзүп атам. Биринчи мен үчөөдү, анан 3 ажур, 5 ажур, 7 ажур кылып, көйнөктүн этегин мен кеңейтип алдым. Ушинтип жасап, көйнөктү кооздосоңуздар болот боковой жагынан.